Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала бул аятта өзүнүн өтө бир чоң жакшылыгын, зикирин айтып жатат. Өтө бир чоң берген неематын айтып жатат. Алла Таала чындыгында момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чеги жок бир белегин берди. Алардын арасынан, өздөрүнүн арасынан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жиберип. Алла Тааланын бенделерге кылган жакшылыгы чеги жок, берген неематынын эсеби жок. Алла Таала эң биринчиден адам баласын, сиздерди, биздерди инсан кылып жаратты. Жаратпай койсо биз эмне кылмак элек? Жаратканда дагы инсан кылып жаратып, башкаларды дагы Алла Таала жараткан. Иттерди, чочколорду, жылаандарды, чаяндарды, аларды да Алла жаратты. Бирок Алла Таала бизди ошондой кылып жаратып койгондо эмне болмок? Бирок Алла Таала сиздерди, биздерге инсан кылып жаратып, өтө чоң жакшылык кылды Алла Таала бизге. Ва нақад каррамна бани Адам. Чындыгында биз адам баласына өтө мындай урмат бергенбиз. Алла Таала айтат, мына адам баласын эң бир сый, шарапаттуулук, урматты инсанга берген Алла Таала. Бул Алла Тааланын инсанга кылган жакшылыктары. Эми инсандардан да карасак, канча адамдар кандай деген ооруларда, кыйынчылыктарда, мусибаттарда душар болуп турат да. Мындайча айтканда, кээ бирлерин карасаңыз көзү көр, кээ бирлеринин кулагы укпайт, кээ бирлеринин путу жок, кээ бирлеринин колу жок, ар кандай, кээ бирлеринин акылы жок. Бирок Алла субханаху ва тааланын бул жакшылыктарын деп билишибиз керек, неематтары деп билишибиз керек. Алла субханаху ва таала ушундай кылып бизди жаратты. Мындан башка Алла субханаху ва таала өзүнө ыйман келтиргенге да тоофик берди. Кээ бир адамдар колу менен бут жасайт дагы таштан, жыгачтан, темирден, алтындан, ошого кайра өзү сыйынат. Бизди Алла Таала алардан кылган жок. Карабайсыз, бул дагы Алла Тааланын сиздерге, биздерге бир кылган жакшылыгы. Албетте, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жиберип, Алла Кур'анда айтат: "Лақад манналлаху алал муъминин". Чындыгында, акыйкатта Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Идбаата фихим расулан мин анфусихим. Өздөрүнүн арасынан, адам жинсинен, мындайча айтканда бир периштелерден эмес, адамдардан, ушу адамдардын өз арасынан ушу пайгамбар кылып туруп, Мухаммад алейхиссаламды жиберип, Алла Таала момундарга чоң жакшылык кылды дейт. Эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды бул момундарга эле жакшылык кылып жараткан эмес Алла Таала. Вама арсалнака илля рахматан лил аламин. Биз сени бүткүл ааламга мээрим кылып жөнөттүк дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам асманга дагы, жерге дагы, айвандарга дагы, мусулман эместерге дагы, жиндерге дагы, периштелерге дагы бардыгына рахмат, бардыгына мээрим, бардыгына неемат. Бирок бул аятта, азыркы сиздерге окуп берген аятта, момундарга Алла Таала өтө чоң жакшылык кылды, Мухаммад алейхиссаламды жиберип туруп дегендин, бунун мааниси пайгамбарыбыздан ким пайда ала алат? Ан үчүн момун болуш шарт. Ыйман келтиришлик шарт. Демек, момундар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосунан, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбарчылыгынан пайда ала алат. Өздөрүнүн дүйнө ахиретине болгон керектүү нерселерин, бактылуулуктарын, ийгиликтерине жете алат. Качан? Ыйман келтирген болсо момундарга деп бул аятта белгиленип атат. Эми чындыгында карасак, Алла Таала Кур'ани Каримди өзүнүн эң ыйык китеби, акыркы китеби, өзүнүн китеби, эч бир шек күмөнү жок, кыямат күнгө чейин кала турган ушу китепти ким аркылуу берди? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берип атпайбы? Демек, пайгамбарыбыз аркылуу берип, Кур'ани Каримдин ар бир тамгасына 10дон сооп жазылат. Ар бир тамгасына 10дон күнөөлөр кечирилет. 10 даража көтөрүлөт.
Аны эми кээ бир сүрөлөр бар, бир жолу окусаңыз Кур'ан-ы Каримдин толук баштан аягына чейин окугандын соого берилет. Мисалы Ясин сүрөсү. Ихлас сүрөсүн 3 жолу окусаңыз Кур'ан-ы Каримди баштан аягына чейин окугандын соого берилет. Ушунун бардыгы ким аркылуу берилди? Мухаммадур Расулуллах, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берилди. 5 убакыт намаз бул ким аркылуу берилди? Мухаммадур Расулуллах аркылуу берилди. Мына мечиттерге келип, бири-бирибизди көрүшүп, ал акыбалыбызды сурап, бири-бирибизге ушундай жылуу мамиле кылып, салам айтып, эгерде бир маселеси, проблемасы, бир гамы болсо, аны бөлүшүп, ушунун бардыгы 5 убакыт намаз топтоп мечитке топтоп атканы, буну сиздерге, биздерге Алла Таала тартуулады. Бирок Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аркылуу тартуулады. Мухаммад алейхиссаламды ортого коюп туруп, ошол аркылуу берип атат сиздерге, биздерге. 5 убакыт намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким үйүнөн дарат алып туруп мечитке көздөй жөнөсө, ал ихрам байлап туруп, ажылыкка кетип аткандай сооп табат деп атпайбы. Эми ушу ажылыктын бардык өкүмдөрү, бардык жол жоболору бул ким аркылуу берилди? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Орозо дозоктун калканы деди. Бул ким аркылуу берилди? Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аркылуу берилди. Ата-эненин урматы сиздерге, биздерге ким аркылуу берилди? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде ким ата-энесине баш ийсе, ата-энесин айтканын укса, ата-энесине моюн сунса, ата-энесин ушундай бир мухаббат назары менен караса, ар бир караганына кабыл болгон, толук кабыл болгон ажылыктын соогу берилет дейт. Бул ким аркылуу берилди? Бул сый, урмат. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берилди. Бир адам 1 сомун Алланын жолуна иштетет, бир адам 1 сомду жетимге иштетет, бир адам болсо үй бүлөсүнө сарптайт. Кимисинин сообу көп, үй бүлөсүнө сарптагандын сообу көп деди. Бул ким аркылуу берилди? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берилди. Ортодогу ынтымак, биримдүүлүк, достуктун бардыгы белектер пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берилди. Демек туугандар, канчалык неемат, кылынган жакшылык улук болсо, ошончолук ага шүкүр кылышлык дагы улук болот. Неематка жараша шүкүр болот. Неемат кичинекей болсо шүкүр кичинекей, неемат аз болсо шүкүр аз, неемат көп болсо шүкүр көп, неемат улук болсо шүкүр да улук болуш керек. Ошон үчүн неемат ушунчалык чоң болгондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бул ааламдын эң улук неематы деп айтсак адашпайбыз. Демек эң улук шүкүр кылышлыгыбыз биздин мойнубузда, сиздердин мойнуңуздарда, баарыбыздын мойнубузда аткарышлык, милдеттүү, важип болуп эсептелинет. Эми ошондой эле пайгамбарыбыздын канчалык неематы шүкүр кылышлык болсо, ошончолук акысы дагы бар. Ошончолук укуктары дагы бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын укуктары эсеби жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сиздерге, биздерге болгон укуктары чексиз. Бирок ошол укуктардын бардыгын 3 нерсеге биз батырсак болот. Ушу 3 нерсеге биз ушул укуктардын бардыгын 3 нерсеге салсак болот. Ошого батырсак болот. Биринчиси мухаббат, экинчиси акидат, үчүнчүсү итаат. Мухаббат жакшы көрүүнү айтабыз. Акидат деген аны ишенимди айтабыз. Итаат деген ага моюн сунууну айтабыз. Ушунун ар бирине бирден токтой кетсек, биринчиси мухаббат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Мен силер момун бола албайсыңар. Мен ага сүйкүмдүү болмоюнча атасынан дагы, баласынан дагы, бардык адамзатынан дагы дейт. Демек Мухаммад алейхиссаламдын мухаббаты бардыгынан жогору болуш керек. Эми адам баласы өзүнүн дүкөнүн дагы жакшы көрөт, атын дагы жакшы көрөт, өзүнүн баласын жакшы көрөт, ата-энесин жакшы көрөт, өзүнүн нерсе акчасын жакшы көрөт, мал мүлкүн жакшы көрөт. Бардыгында мухаббат бар, жакшы көрүү бар. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мухаббаты ушунун бардыгынан жогорураак болуш керек да. Пайгамбарыбыздын мухаббаты бардыгынан үстөмдүү болуш керек. Бул биринчиси, эң биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эмес. Мухаббат өзү 3 нерседен адам мухаббат кылат. Биринчиден адам баласы чырайын карап, сулуулугун карап мухаббат кылат. Экинчиден кылган жакшылык менен деле адам мухаббат кылат. Үчүнчүдөн илимдик даражалары,
билимдүүлүгү, жакшы сыпаттарын көрүп туруп, аны да мухаббат кылат. Үчөөнүн тең эң жогорку деңгээлде, эң жогорку, эң бийик, эң жогорку деңгээлде Мухаммад алейхиссалам. Сулуулук боюнча эң сулуу, эң чырайлуу Мухаммад Расулулла. Жакшылык кылуу боюнча Мухаммад алейхиссаламдай жакшылык бизге, сиздерге, адам баласына эч ким кылган эмес Алладан кийин. Алладан кийин эле мартаба Мухаммад алейхиссаламга тартууланган. Ал эми үчүнчүсү илим, ахлак, адеп, маданият тарабынан Мухаммад алейхиссаламга жеткен бул ааламда болгон эмес, болбойт дагы. Ошондуктан биз Мухаммад алейхиссалам мухаббаты бардыгынан бир жогору деп айтсак болот. Хасан ибн Сабит разияллаху анху пайгамбарыбыз сахабасы айткан бир шеери бар, ыры бар. Мынандай деп айтканда: "Ва ахсану минка лам тара катту айни, ва ажмалу минка лам талидин нисау, хуликта мубарран мин кулли айбин, кааннама кад хуликта кама ташау." Сенен өткөн сулууну эч бир көз көргөн эмес, сенен өткөн чырайлууну эч бир аял төрөгөн эмес. Ар бир айыптан таза болуп жаралдың, өзүң каалагандай болуп жаралгандай деп мына ушул Хасан ибн Сабиттин ырында биз билсек да болот. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдай сулуу десе эле өңү түсү эле эмес, ички дүйнөсү сулуулугу, адеп ахлагы, сыпаты, мамилесинин сулуулугу ушунчалык жогору. Алла Таала айтат: "Ва рафа'на лака зикрак", биз сенин атыңды жогору кылдык, биз сенин атыңды жогору кылдык. Бир жолу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып калды: "Я Алла, сен Муса алейхиссаламды калимулла, өзүң менен сүйлөшө турган пайгамбар кылдың" деди. Иса алейхиссаламды рухулла, Иса алейхиссаламды Алла Таала рухулла, Алла Тааланы бул атасы жок, өзүнүн ушундай бир мужиза керемети менен Алла субханаху ва тааланын өкүмү менен жарала турган кылып койдуң деди. Ошондой эле Ибрахим алейхиссаламды халилулла, өзүңө дос туттуң деди. Ушундай пайгамбарлардын сыпаттарын айтып атканда Алла субханаху ва таалага мага кандай мартаба дегенде, Алла Таала айтты: "Сен атыңды мен өзүмдүн атым менен бирге кылып коем, кыямат күнгө чейин ажырабай тургандай кылып" депчи. Демек, кайерде ла илаха иллаллах болсо, айерде Мухаммаdur Расулулла болот. Азанда дагы ашаду ла илаха иллаллах ва ашаду анна Мухаммаdur Расулулла. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулулласыз ла илаха иллаллах кабул болбойт. Мухаммаdur Расулулласыз ла илаха иллаллахга адам акыйкатына жетип болбойт. Демек, таразада бул тегиз эле. Бир адам ла илаха иллаллахга иман келтирип, Мухаммаdur Расулуллах иман келтирбесе, анын иманы Алланын алдында иман эмес деп коюп. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, чырайлуу жагында, ошондой эле билим жагынан, кылган жакшылык жагынан бардыгынан Мухаммаdur Расулуллах мына мухаббатка татыктуу деп айтсак болот. Атасынан дагы, баласынан дагы, бардык адамзаттан да мухаббаты жогору болуш керек дегенин мисалдарын сахабалардан биз көрсөк болот. Бунун мисалы качан болот? Качан башканын мухаббаты менен пайгамбарыбыздын мухаббаты тең-тең келип калса, бири-бирине бетме-бет. Ошондо кимдин мухаббаты жогору болот? Ошондо сыналат да. Мына Бадыр согушунда Абу Бакр Сыддык разияллаху анху мусулман эле, ал эми баласы болсо ошол кезде исламды кабыл ала эле. Эки тараптан болуп калды. Бадыр согушунда мусулмандар 313 эле, ал эми карама каршысында мусулман эместер 1000ден ашык эле. Бардык курал жарактары бар, бардык нерселери бар, даярдыктары бар. Мусулмандарда эч нерсе деле жок эле. Бирок Кудайдын кудурети менен жардамга периштелер түшкөн, асмандан периштелер түшкөн. Ошол учурда Абу Бакырдын баласы айтып атпайбы: "Ата, ушу Бадыр согушунда сиз ушу мен мейлеген жака оң келип калдыңыз" дейт. Ушу атайын сизди өлтүрөйүн деп атып, анан кийин карап туруп, эми атам деген ой келди да, койчу деп кой берип койдум дейт. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху айтты: "Балам, эгер ошондо сен эгерде мен алдыма менин ушул мейлеген жериме келип кала турган болгонуңда, мен сени Алланын элчиси душманы деп мен атып коймогон элем" дейт. Эми мисалы ошол учурларда бул атанын болгон, карап турбайсыз, пайгамбарыбыздын болгон мухаббаты канчалык жогору болгон эле. Ал учурда эми мисалы мусулман эмес, кафыр ажыратып бергенде. Умму Хабиба разияллаху анха бул Абу Суфьяндын кызы болот. Пайгамбарыбыздын никесинде эле. Абу Суфьян ошол кезде мусулман эмес эле. Бир жолу үйүнө келсе,
ошол жерде бир төшөк бар эле. Төшөктү болсо Умму Хабиба орап туруп сыра алып койду. Пайгамбарыбыз отурган төшөк эле. Атасы келип отурайын. Атасы ошол учурда мушриктердин башчысы болчу. Алардын жетекчиси болчу. Анан атасы айтты: кызым, эмне болду? Силерде ушундай эреже барбы? Атасы келе турган болсо төшөгүн жыйнап алып койгудай. Мен ушу төшөккө ылайыктуу эмесминби же төшөк мага ылайыктуу эмеспи деп. Умму Хабиба разияллаху анха пайгамбарыбыздын жубайы айтты: ата деди, бул төшөккө сиз отурганга ылайыктуу эмессиз деди. Сиздер эмне үчүн ташка сыйнасыңар? Укпаган, көрбөгөн, сиздердин кажет муунуңуздарга жооп бере албагандарга таштаңыздар аны, бир Алла Таалага жаратуучуга сыйынбайсыздарбы деп айтып атат да. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мына жерде эң биринчи бул мухаббаттагы ушуну бир жогорку деңгээлде биринчи пайгамбарыбыздын укуктарына жакшы көрүү болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз айткан: кимди жакшы көрсө, ал менен кыямат күнү бирге болот деп. Бул өзү хадистин бир бөлүгү. Пайгамбарыбызга бир сахаба келип айтат: о Алланын элчиси, кыямат күнү качан болот? Мата саа. Кыямат качан болот дегенде пайгамбарыбыз айтты: эмне даярдап койдуң кыямат күнгө деди. Ма адатталаха. Эмне даярдадың сен ага? Эмне даярдыгыңды көрдүң? Эмне даярдадың кыяматты качан болот деп эле сурайсың? Дегенде ал айтты: эч нерсе деле даярдыгым деле жок. Көп деле намаз деле окуган эмесмин. Көп деле орозо, көп деле кайрымдуулук, садакаларым деле жок. Албетте Алланын элчисин жакшы көрөмүн деди. Ушул бар деди менде, мухаббатым бар деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ал мар'у ма ман ахаб. Адам баласы кимди жакшы көрсө, ошол менен бирге болот деди. Сахабалар ушул хадисти укканда ыйман келтиргенден кийин эле эң кубанычтуу күн, майрам, эң кубанычтуу болгон ушундай кабар сахабаларга ушул хадисти уккандан кийин болгон да. Ыйман келтиргенден кийин экинчи орундагы ушул хадис болгон. Ыйман келтиргенде аябай сүйүнүшкөн, бул өзүнчө. Экинчи даражадагы сүйүүнү кимди ким жакшы көрсө, ошол менен бирге бейиште болот деген хадисти укканда бардыгы пайгамбарыбызды жакшы көрүшөт эле да. Кудай кааласа эртеби кечпи түбөлүктүү жашоодо биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен бирге болот экенбиз деген ишенимде калды дагы. Ушулар абдан катуу сүйүнүшкөн. Бирок туугандар, жалгыз эле пайгамбарыбызды жакшы көрүү бул жетишпейт. Экинчиси акыйдат деген керек. Акыйдат дегени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланын тарабынан эмнени алып келсе, Куранды, шариятты, өкүмдөрдү эмнени алып келсе, ошону чын жүрөктөн, буну чын деп билип, жана туура деп билип, ошого жүрөктөн ишеним. Жакшы көрүп эле ал болбо, жетишпейт бул. Себеп дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам меккеликтердин бардыгы жакшы көрөт эле. Ошо өзүнүн абасы Абу Лахаб, Абу Жахилдер бардыгы жакшы көрөт эле. Меккеде жакшы көрбөгөн киши жок болчу пайгамбарыбызды 40 жашка чейин. Пайгамбарыбыз Ас-Садикул Амин деген лакабы бар эле. Чынчыл, аманатка бекем деп. Пайгамбарыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды баары жакшы көрчү эле. Бирок пайгамбарыбыздын алып келгенине ишенбестик. Ушул нерсе адамды куфурлукка түрттү, дозокко түрттү. Бир жолу Сафа тоосуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыгып, Алланын аяты түшкөн эле: "Ва андир аширатакал акарабин", өзүңдүн жакын туугандарыңды Алла Тааланын азабынан коркуткун. Аллага ыйман келтирбей тоңмоюндук кылып жашаса, аларга түбөлүктүү азап бар экен менен коркутуп койгун деген аят түшкөндө, пайгамбар Сафа тоосуна чыкты дагы, анан чакырды бардыгын. Туугандарын бардыгын чакырды. Тууган уруктарын бардыгын чакырды. О паланча, о түкүнчө бардыгы топтолду. Бардыгы келгенде анан ошол жерде айтты: "Эгерде мен силерге азыр айта турган болсом, бул тоонун ар жагында эле душманыңар күтүп турат. Силерге кол салайын деп атат. Деп ушундай деп айтсам, силер менин сөзүмө ишенесиңерби?" деди. Анан өмүрүндө алдаган эмес да пайгамбарыбыз. Алар айтты: Биз сизден ушундай жалган сүйлөгөндү эч качан тажрыйбабызда көргөн эмеспиз. Тажрыйбабыз жашообузда таптакыр ушунча 40 жашоолорун алардын алдында чоңоюп, жашап, аралашып жүрүп, өмүрү алдаган эмес. Ошондой деп айтканда анда айтты: "Андай болсо деди, силер бардыңар кулу я юханнас кулу ла илаха иллаллах туфлиху". Айткыла бардыңар, бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Дегиле бардыңар ийгилик табасыңар, бардыңар кутуласыңар дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан, ахиреттин түбөлүктүү азабынан деп пайгамбарыбыз аларга даават берип, аларды чакырганда, ошол жерде Абу Лахаб туруп айтты да: "Сен ушун үчүн чакырдыңбы? Сен ушун үчүн бизди топтодуңбу? Эмне баардык кудайларды бир эле кудай кылып аласыңбы сен?
Мына биздин бут сөлөкөттөргө баарына ушул ишенип келгенбиз. Булардын баарын жок кыласыңбы деп анан кийин курогур, горлуң чиригир, шал болгур деп жаман сөздөрдү айтып карга бергенде Алла Таала Таббат сүрөсүн ошончо түшүргөн. Таббат яда Аби Лахаби ва таб деп ошо Абу Лахаб ошого ушул сүрө түшкөн. Болбосо Абу Лахаб канча жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам туулганда эми атасы Абдулланын агасы болуп атпайбы бир тууган. Ошондо Саубия деген бир кулу бар эле Абу Лахабдын. Сүйүнчүлөбөдүбү? Сиздин ушул абаңыздын баласы туулду, ушундай инилүү болдуңуз дегенде сүйүнгөнүнөн ошону азат кылып, мындайча айтканда боштондукка чыгарып берген эле. Бирок жакшы көрүшөт эле, бардыгы жакшы көрүшөт эле. Бирок жакшы көрүү, мухаббат бул жетиштүү эмес туугандар. Экинчиси акыйдат. Жүрөктөн пайгамбарыбыз алып келген нерсени, алып келген сиздерге, биздерге тапшырып кеткен аманатты, бул өкүмдөрдү, шариятты алып келген Куранын, динин жүрөктөн чын деп билиш керек. Жана туура деп ишеним болбосо, бул жетишпейт. Бул демек экинчиси ушул акыйдат, ушуга толук бул ишеним керек туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын чын экендиги, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыр заман пайгамбар экенин бул китеп ээлери, мындайча айтканда ахли китап, мына бул жөөттөр да, христиандар дагы өзүнүн Таурат, Забур, Инжилдеринде эпти эмес ошолордо айтылынган белгилери, алар дагы билет эле, тааныйт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды билет эле бул акыр заман пайгамбары деп. Куран айтат: "Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум". Алар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды өзүнүн балдарын кандай тааныса, ата баласын кандай тааныса, ушу менин балам деп тааныгаса, андан да жакшыраак тааныйт эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды. Бирок жүрөгүндөгү баягы көрө албастыгы, жүрөгүндөгү ичи тардыгы, жүрөгүндөгү ушул нерсе аларды имандан тосуп койду да. Имандан тосуп койду, жөөттөрдө да, христиандардын да. Бир аз иман келтиришти, эми көпчүлүгү эмес. Бирок туугандар, урматтуу мусулман бир туугандар, мухаббат дагы керек, акыйдат. Бирок эгерде мухаббат дагы болуп, экинчиси акыйдат пайгамбарыбызга ушул алып келген динне ишенип, үчүнчүсү итаат болбосо, бунда пайдасы болбой калат. Итаат пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмне деп айтса, ошондой аткаруу. Кандай кылып көрсөтсө, ошондой аткаруу. Буну итаат дейт. Сахабалардан көрсөк болот, алар ушул баш ийүүнүн акысын беришкен да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан ээрчигенди иттиба дейт. Ушунун акысын беришкен. Пайгамбарыбызга өзүн окшотуу, ташаббу. Ман ташаббаха би кавмин фахуа минху. Ким өзүн кайсы коомго окшотсо, эртеге кыямат күнү тирилгенде ошол коом менен чогуу тирилет деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга сахабалар бардыгы окшошконго аракет кылат эле. Жүрүштө, турушта, дарат алып, мамиле, уктаганда бардыгына анткени пайгамбарыбыздын жашоосу, берекелүү жашоосу, нурлуу жашоосу, Аллага эң сүйкүмдүү жашоо, Аллага эң жаккан жашоо, Алла эң ыраазы болгон жашоо. Ошол жашоону туугандар биз өзүбүздүн жашообузга алып келейли. Ошол жашоону биздин өзүбүздүн 24 саатыбызга сиңдирейли. Ошол жашоо менен өзүбүз түстөлөйлү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бардык кыймыл аракети менен. Мына бир жолу пайгамбарыбыз минбар чыгып айтты: "Айюханнас, иджлису". Адамдар, отургула деди. Ошол жерде мечиттин ичиндегиси мечиттин ичинде отурат, сыртындагысы сыртына отурат. Абдулла ибн Мас'уд разияллаху анху мечиттин сыртында эле, ал сыртына отуруп калды. Сыртына отуруп калды. Анан бир аздан кийин айтты: Абдулла Мас'уд, алдыраак келиңиз, мечиттин ичине кириңиз" деп басып кирди. Ошондон кийин басып кирди. Анан кийин сураганда: "Эмне үчүн ушундай дедиң?" деп айтты. Эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам отургула деген буйрукту мечиттин ичинде сыртында эмеспи, ага ой жүргүзбөй туруп айтканын ошол замат аткарууга булардын жүрөктөрүндө ушунчалык аткаруу, баш ийүү деген бар эле. Отур дегенде отуруп, тур дегенде турат эле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга, урматтуу туугандар, итаат биз бунусуз эч качан мүмкүн эмес. Алла Таала Кур'анда айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбибкумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим". Айткын, эй Мухаммад, эгерде силер Алланы жакшы көрсөңөр, анда мага ээрчигиле, анда мени ээрчигиле, мага эргешкиле, мен айтканымдай болуп жашагыла. Не болот? Алла Таала силерди жакшы көрүп калат, силерди сүйкүмдүү, силерди махбуб кылат.
силерди Алла субханала таала өзүнүн сүйкүмдүүлөрүнөн кылат жана күнөөлөрүңөрдү кечирет дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ахлагы, адеп ахлагына бүгүнкү күнү үммөт суусап атат. Үммөт ушта чаңкоодо аркасынан эришип, биз азыр анча-мынча намаз окуп, пайгамбарыбыз окугандай окуп атабыз, колубуздан келишинче. Оруза кандай тутса ошондой тутайлы деп. Бирок өзүбүздүн мамилебизди, адеп ахлагыбызды, жүрүш туруубузду пайгамбарыбыздай кылып окшоттукпу? Пайгамбарыбызга Алла таала эмне дейт? Ва иннака ла хулукин азим. Чындыгында сен өтө улуу кулук мүнөздөсүң дейт. Пайгамбарыбызга Алла баа берген. Алла мактап атат, адамзат эмес. Топтолуп алып туруп бардыгы бир грамота берген жок. Бардыгы биригип Нобелевский премия берген жок. Бул ааламды жоктон бар кылган, адамзатын жараткан улуу Алла субханаху ва таала өзү айтып атат, чындыгында сен өтө улуу кулук мүнөздөсүң дейт. 21 жылдык зулумдукту, 21 жылдык кан төгүүнү ошонун бардыгын кечирген Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндө жүрөк барбы? Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндө жүрөк барбы? Эмне үчүн ушундай? Алла таала Кур'анда айтканы: "Ва иннака ла ажрун гайру мамнун", сага бериле турган сооп чеги жок. Чеги жок соопко ээсиз. Эмне үчүн? Бул биринчи эмне үчүн ушундай чеги жок соопту, чеги жок даражага пайгамбарыбызга Алла таала берет? Анткени пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү жогору эле. Кыямат күнү таразага тартылганда, таразада эң салмактуу амал адам баласыныкы, ал жакшы кулк мүнөз болот экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Алла таала үлгү кылып жаратып, "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана", чындыгында силер үчүн Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк бар, чырайлуу үлгү бар. Ана силер эгерде адам болом десеңер, оңолом десеңер, анда Мухаммад алейхиссалам силерге үлгү кылып койдук. Мына пайгамбарыбыздын сырткы дүйнөсүндагы, ички дүйнөсүндагы, түнүндагы, күндүзүндагы жеке жашоосу, коомчулук менен жашоосундагы бардыгында туугандар ким канчалык пайгамбарыбызга өзүн өзү окшотсо, ошончолук туугандар бул Алла таалага жакын болот, ошончолук бунун жашоосунда рахат болот, ошончолук бу дүйнө ахиреттин даражасында бул ээ болот, ошончолук инсандын негизги касиетине, инсандык негизги руханий баалуулуктарга жетет деп ишенебиз. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, сөзүмдүн аягында ушул 3 нерсени камтып кеткенди мен айтмакчымын. Демек, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын укуктары өтө көп, эсеби жок. Бирок азыркы 3 укукка киргизсек болот ошону. Биринчиси мухаббат болду, экинчиси акыйдат, үчүнчүсү итаат. Демек, биринчи пайгамбарыбызды жакшы көрүү, бул Алланын тарабынан талап кылынган нерсе. Экинчиси акыйдат, пайгамбарыбыздан алып келген динине чын деп, туура деп, ушун жүрөктөн ишеним кармоо. Үчүнчүсү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушу алып келген динине ушу ээрчип, аны аткарып, амал түрүндө, практика түрүндө, жөн эле сөз менен эле калып кетпестен, амал түрүндө жашообузга алып келүү. Кудайым буйурса, ушуну эң жогорку деңгээлде мухаббат болсун, жогорку деңгээлде акыйдат болсун, эң жогорку деңгээлде итаат болсун. Эгер ушул 3 жогорку деңгээлде болсо, Кудай кааласа, Алланын алдында бул кабыл болгон деп эсептелинет. Эгерде булар болбосо туугандар, анда кабыл болгон эмес деп эсептелинет. Ошон үчүн ар бирибиз ушуга ойлонойлу, өзүбүздү да жеке ойлойлу, үй бүлөбүздү дагы, кошуна колоңду дагы, коомчулукту дагы ушуга туугандар, бүткүл адамзатты, анын ичинен өзгөчө Кыргызстан элибизди ушуга алып келгенге аракет кылайлы. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагына 2-3 сөз кошо кете турган болсом, кечиримдүүлүгү, боорукерлиги, кайгы бөлүшүүсү, ошондой эле жумшактыгы, көз жумуп коюусу, кичпейилдиги, эми бул эч бир Кур'ан, хадис толтура бунун мисалдары. Ошого туугандар, биз ушулардын бардыгыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жөн эле жакшы көрөм дей бербей, азыркы 3 нерсени аткармастан туруп, Алланын алдында кабыл эмес болуп калат туугандар. Жакшы көргөндөр дагы өткөн, бирок ыйман келтирбей өтүп кетишти мынакей. Абу Талиптин абалын караңыз, канчалык жардам берди динге, канчалык жакшы көрдү, бирок ыйман келтирген жок, акыйдат болгон жок. Ал каяка кетти? Дозокко кетти ал. Ошон үчүн иншалла карап туруп, аларды болду, мен чын деп, мухаббат дагы бар, ишеним дагы бар, бирок аркасынан ээрчибей койгон мунафыктар каяка барды? Мунафыктар каяка кетишти? Асфара сафирине дозоктун эң түпкү катмарына кете турган болду.
Демек тугандар, баарыбызга ойлоно турган нерсе, ошон үчүн баарыбыз ойлонуп, ушул 3 нерсени аткарганга аракет кылайлы. Башкаларга жеткиргенге, туура түшүндүргөнгө, жумшак сөз менен, жылуу сөз менен аларга ушуну айтканга дагы Кудайым баарыбызга өзү мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Алла Таала баарыбызды кабыл кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.